Бүгін 18 апрель күнгө дүйшөмбү облус аймагынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева, саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуялардан кыскача. Ишемби күнү Чоң Талас каналына алгачкы суу кою берилди. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында облус аймагында жаш көчөттөр тигилүүдө. 18 жаштан жогорку курактагы мырзалар арасында жооптуу бол акциясы жүрүп жатат. Анын алкагында эркектер ден соолугун акысыз текшертип алышат. Алгач расмий кабарлардан президент Садыр Жапаров 19-20 апрелде Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин чакыруусу менен Баку шаарына расмий сапар менен барат. Анын алкагында Садыр Жапаров Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү жолго коюунун жана өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. Сапардын алкагында Азербайжандын Милли Мejlisинин төрайымы Сагиба Гафарова менен эки тараптуу жолугушуу да пландалууда. Сапар Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын, ошондой эле мамлекеттер ортосундагы достук жана кызматташтык келишимине кол коюлгандыгынын 25 жылдыгынын алдында өтөт. Бир катар документтерге, атап айтканда стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга, мамлекеттер аралык кеңешти түзүү боюнча меморандумга, ошондой эле мамлекеттердин кызыкчылыктарына жооп берген өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык макулдашууларга кол коюу пландаштырылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын аппараттык кеңешмесинин жүрүшүндө мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берди. Министрлер кабинетинин башчысы президенттин администрациясына тийиштүү чечимди иштеп чыгып, киргизүүнү тапшырды. Ага ылайык мамлекеттик органдарга кеңсе кагаздарын пайдалануунун көлөмүн 2 эсеге кыскартуу жана кеңсе кагаздарынын эки бетине басып чыгаруу тажрыйбасын киргизүү тапшырылат. Бул жөнөкөй чара учурдагы керектөөнү 50% кыскартууга, натыйжада өлкөнүн бюджетин жылына 112 миллион сомго жакын үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Акылбек Жапаров биологиялык түрдүүлүктү сактоо жана экологияга келтирилген зыянды азайтуу максатында электрондук документ жүгүртүүгө өтүүнү тездетүү зарылдыгын белгиледи. Анткени 1 тонна кагаз өндүрүү үчүн 17 дарак, 35 000 литр суу, 4000 киловатт электр энергиясы жана 240 тонна отун керектелет. Финансы министрлигине мамлекеттик органдардын кеңсе кагаздарын сатып алууга чыгымдар беренесин каржылоону кыскартуу тапшырылды. Мамлекеттик үлүшү бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун жетекчилигине мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдардын өзгөрүшүнө байланыштуу сатып алуулардын жол жобосун иштеп чыгуу жана документти Финансы министрлиги менен макулдашуу тапшырылды. Өткөн ишемби күнү Талас облусунун Бакай Ата жана Кара Буура райондорун сугат суу менен камсыз кылган Чоң Талас каналынан биринчи суу кою берилди. Бул маанилүү иш-чарага облус башчысы Бакытбек Нарбеков катышып, дыйкандарды берилген сууну өз убагында пайдаланып калууну белгиледи. Анткени азыр каналдарда топтолгон суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 13 кубка көп. Суу жетиштүү. Бакубатчылык үчүн оомин. Жакшы тилектер менен Чоң Талас каналынан дыйкандарга биринчи суу кою берилди. Ыйгарым укуктуу өкүл Бакытбек Нарбеков ирригация тармагын жакшыртуу үчүн быйылкы жылда өнүктүрүү фондунан 47 миллион сом каражат бөлүнүп, эң көйгөйлүү делген каналдар оңдолуп, бетондоо иштери жүргүзүлгөндүгүн белгилеп, сугат сууну ар бир дыйкандын талаасына жетиши үчүн рационалдуу бөлүштүрүү жагы тыкыр көзөмөлдө тургандыгын кошумчалады. Былтыркы жылдын ноябрь айынан тартып даярдык көрө баштаганбыз команда менен жалпы. Бүгүнкү күндө мынакей Чоң Талас каналынан Кара Буура районуна суу бөлүштүрүү же болбосо жазгы сугат суу сезонунун ачылышына катышып турабыз. Суу бөлүндү. Салыштырмалуу айта кетсек, былтыркы жылга караганда суунун азыркы келип аткан көлөмү 13 кубка көбүрөөк болуп эсептелинип атат экен. Бул жерден көңүл жылытарлык нерсе, биз ушул баштаган каналдарыбыздын капиталдык оңдоолорун толугу менен бүткөнүн эксплуатацияга берип атабыз. Эң акыркы
ушул апрель айынын аягында бүтө турган Иоганн каналы деп атабыз. Май айы жалпысынан жаанчыл болуп, бул өзөндөрдө суунун топтолуусуна жакшы болсо, каналдардагы ремонт иштерин өз убагында бүткөрүү үчүн бир аз тоскоолдук болгон. Бирок негизинен алдын ала белгиленген пландуу жумуштардын баары дээрлик аяктап калды. Чоң Талас каналы аркылуу 9 кубка чейин суу берилип турат. Мындан улам дыйкандар каналдагы сууну текке кетирбей, бак аянттарын көп жылдык чөптү убагында сугарып алууну эскертишет. Башка райондордо дагы ушундай эле жумуштар жүрүп атат. Манас районунда каналдарга суу ачканыбызга 2 күн болду. Ага чейин биздин ошо кайсы каналда даярдык иштери бүтүп, подготовка бүтөөр менен эле биз ошо сугат сууду жөнөтүп атабыз. Баарысын коюп, ошо сугат иштерин башташыбыз керек. Себеби былтыркыга салыштырмалуу Талас дарыясындагы мөңгүдөгү суулар бир аз эртерээк козголуп атат. Бүгүнкү күнү, былтыр ушул күнү бул жерде биз каналга суу салгандан кийин өзөндө дарыяда бир 6-7 куб суу кала турган болсо, азыркы күнү биз каналга суу жүктөгөндөн кийин каналда 18-19 куб суу туруп атат да. Ошондо былтыркыга салыштырмалуу бир 15 кубтай көбүрөөк болуп атат. Жылдагыдай эле сугат суунун тартыштыгын алдын алуу үчүн быйылкы жылда айыл чарба азыктарынын төбүрчактан башка түрлөрүн эгүүнү жана да азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн кылкандуу даан эгиндерин жана кант кызылчасынын аянттарын кеңейтүү жагы сунушталууда. 1,5 миллиард сомго мамлекеттен да үрөөн алып келип берилип, буудай, арпа, ушул башка беде, тойт үрөөөндөр таратылып берилди. Мындан тышкары мынакей Бак Ата районунда Ак-Дөбө айылындагы кант заводун билесиздер. Бул кант заводда бүгүнкү күндө 300 гектарга жакын жете турган үрөөн сатып алып келип, мынакей биринчи күнү Кудай буйрса кант кызылчасын себе турган сеялкада алынды, бүгүн алынды. Бүгүн ошол жөндөө иштери жүрүп атат. Чоң Талас каналынын жалпы узундугу 77 километрди түзөт. Канал аркылуу барган суу Аманбаев айыл аймагынын дыйкандарында сугат суу менен камсыз кылат. Быйыл көп жумуштар аткарылып атат. Көп жерди бетондоп алдык, техникалык жана тазалап алдык. Дагы ачамсак жумуштар калды. Ал буйрса, ал второстепенный жумуштар да, искарттар сыяктуу. Талас облусунун негизги суу жеткирүүчү каналдарынын бири Чоң Талас каналына 16 апрелде дыйкандарга биринчи суу кое берилди. Аталган каналдын негизи сыйымдуулугу 15 куб сууну түзөт, бирок бүгүнкү күндө өздөштүрүлгөн жерлердин көптүгүнө байланыштуу 20 000 гектар жерге чейин сууну жеткирип берет. Башкача айтканда Бак Ата жана Кара Буура райондорунун дыйкандарына суу берилип турат. Рахат Бишелиева, Калмурат Мейманбеков, Бак Ата району. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарма укуктуу өкүлү Бактыбек Нарбековдун демилгеси менен 2021 жылы Манас ата чокусунун алдында Ураанын Манас республикалык фестивалю өткөрүлгөн. Быйыл да бул маанилүү иш-чараны өткөрүүгө даярдыктар башталды. Ал эми өткөн ишемби күнү облус башчысы Бактыбек Нарбеков иш-чараны утурулай Кочкор ата жайыгына ийне жалбырактуу карагайдын көчөттөрүн олтургузду. Кененирээк кийинки материалда. Өткөн жылда эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата манасчылардын республикалык фестивалю асман тиреген кадимки аккар көк муздуу Манас чокусунун алдындагы Кочкор ата жайыгында өткөрүлгөн. Каз катар боз үйлөр тигилип, улуттун улуу мурасы болгон Манас атаны даңазалаган кыргыз айылы уюштурулган. Фестиваль кылымдарды карыткан, кыргыз элинин тарыхын арттырууга, ошондой эле туризмди өнүктүрүү максатын көздөйт. Фестивалдын демилгечиси болгон облус башчысы Бактыбек Нарбеков Кочкор ата жайыгына ийне жалбырактуу көчөттөрдү олтургузууга катышты. Анткени быйылкы жылыда Ураанын Манас фестивалю өткөрүлөт. Бул үчүн даярдык иштери эмитеден жүрүп жатат. Быйыл дагы ушу долбоорубузду улантуу максатында июнь айларында болот деп атабыз. Аркабызда турган көрүп атасыздар, бул Манас ата чокусу деп коет. Бул дагы тарыхый жер, ошондуктан биз туристтерди келечекте тартуу максатында, ушул келе турган кишилерге шарт түзүп берүү максатында, өзгөчөлүк орундарды белгилөө максатында мынакей бул жерге дагы алысыраак болсо дагы келип атабыз. Ошо тоолуу аймактарды президентибиздин жарлыгына ылайыктуу ошол
тоо аймактарында сактоо, жаратылыш сактоо, ошол максаттарды эске алып, мынакей ар бир колубуздан келген жерлерге келип, ошол жашылдандыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында облус аймагында 7000ден ашуун ар кандай тал теректердин көчөттөрү олтургузулду. Мындай демилгени Көксай айылынын аксакалдары жана айыл өкмөтү да колдоп, салымдарын кошууда. Айыл өкмөттүн тегерегинде да ушундай иш-чаралар болуп атат. Ийне жалбырактууларды отургузуп атабыз. 100ден ашык да кайын отургуздук мектептин тегерегине жана айыл өкмөттүн участкаларына. Бүгүнкү күндө ушу Кочкор ата мазарына келип, Бактын Аркылычтын демилгеси менен жана айыл тургундарын көтөрүп чыккан демилгеси менен бүгүнкү күндө берге 150 түп ийне жалбырак отургузулуп атат. Муну келечекте биз ушу тегерегин курчап, өсүшүнө чоң салым кошуп, ушул жерибизди биз жакшы чоң деңгээлге жеткизгенге аракет кылып атабыз. Айыл аксакалдары көчөттөрдү жакшы тилектер менен олтургузушуп, Манас ата чокусунун алдында, Кочкор ата жайыгында улуттун улуу дөөлөтү болгон Манас эпосы, Манас ата чокусу жана башка тарыхый санжыраларыбызды кийинки муунга осуят катары калтырып кетүү парз экендигин белгилешти. Көрктөндүрүү үчүн кийинки жаштарга, кийинки балдарга ушул жерди өркүндөтүп, көрктөндүрүп, жаштарга калтырып, бул эстеликти калтырышыбыз керек. Ушул тарых өчпөй урпактарга калыш үчүн ушу элдин көзүн ачып, жакшы иштер жасап атат. Рахмат. Көчөттөр олтургузулган жерге сайдын суулары тартылып, сугарылып жатат. Анын өнүмдүүлүгү үчүн айыл эли жана айыл өкмөтү ар дайым көзөмөл болоорун билдирди. Рахат Бекшалиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Кара Буура району. Өлкө президенти баштап берген Жашыл Мурас акциясы Талас шаарында дагы кызуу уланууда. Жашылдандыруу демилгесин Талас шаардык кеңешинин депутаттары колдоп, Арча Туянын көчөттөрүн олтургузушту. Көрктөндүрүү ишинен Талас шаардык балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин эмгек жамааты дагы катышты. Сөз кабарчыбызда. Бул күнү Талас шаарына 50 даана арча тигилди. Көчөттөр Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн жээгине олтургузулду. Аталган туялар Талас Токой чарбасынан алынган. Бул Вергинский можжевельник деген Токой чарбасынан алып келинген баасы бир даанасы 300 сомдон. Анан бул баягы өзүбүзгө адаптация болгон, биздин өзүбүздүн местный деп ошо акцент койдук биринчиден. Анан Токой чарбасы дагы биз мындай көчөттөр ооруп кала турган болсо биз дагы жардамга чыгабыз деп өздөрүнүн дагы бир убадалары бар. Анан баягы суугат жагынан водовоз менен суугарылат, ачык айтканда. Талас Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын шаарды жашылдандыруу ишине Талас шаардык кеңешинин депутаттары жана төрага Адылбек Жусупбеков катышты. Шаардын тазалыгына кайдыгер карабаган депутаттар таң эрте ишембилекке чыгып, өлкө президенти баштап берген Жашыл Мурас акциясын улантып, арча көчөттөрүн ынтымакта олтургузушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин демилгесин улап, биз Талас шаардык кеңешинин депутаттары жашылдандырууга өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп бүгүн ушу субботникке ишембиликке чыгып жатабыз. Талас шаары жеке эле бул биздики эмес, бул баардыгыбыздыкы. Ошондуктан мунун жашылдандыруусуна ар бирибиз салымыбызды кошушубуз керек. Белгилей кетсек, бул аймакка мурда Польшадан алынып келинген даанасы 2190 сомдук көчөттөр тигилген болчу. Алардын айрымдары куурап калган. Эми бул ирет Таластын туялары гана олтургузулду. Бул сам бүт өзүбүздүн кемчиликтерибизди эске алуу менен атайын ушу биздин Кыргызстандын шартына ылайыкташтырылган ийне жалбырактууларды алып келип отургузуп атабыз. Эми терең ишенебиз. Буюрса баягы бул биз бүгүнкү отургузган бактарактар өсүп кетерине. Буга шаар бийлиги эле эмес, буга ар бир жарандагы камкор көрүш керек. Ушул эшигин астында отургузулган бактарактарды сугарганга да жардам берип турса жакшы болот эле. Ошону менен алар дагы шаардын өнүгүшүнө салымын кошуп турмак. Мындан тышкары ишембилекке Талас шаардык мэриясынын айрым кызматкерлери жана балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин эмгек жамааты дагы катышты. Кызматкерлер көчө боюн жашылдандырууга салым кошушту. Шаарыбыздын тазалыгы, шаарыбыздын кооздугу, ар бир шаарда жашаган, шаарга тиесеси ар бир атылдуу милдети болуш керек. Мына биз да бүгүн ушундай бир жакшы самалыкты колдоп, Талас шаардык балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин коллективи ушул иш-чарага катышып атабыз. Мына Талас шаардык мэриясы менен мэриясы жана Талас шаардык депутаттар кеңеши менен жашылдандыруу боюнча жакшы иш жүрүп аткан экен. Биздин коллективде четте калган жокпуз. Мына бүт коллективибиз менен келип, мына ушул жакшы ишке активдүү катышып атабыз.
Быйыл Талас шаарынын Чыңгыз Айтматов көчөсүнө жалпы 500 дана арча туянын көчөттөрү олтургузулду. Адистердин айтымында аталган көчөттөр Талас жергесинин климатына ыңгайлашкан. Нурсултан Курманбеков, Мелиса Лебесов, Талас шаары. Теманы улай, Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн Талас шаарынын ардагерлери колдоого алышты. Бул саамалыкты колдоо максатында Талас шаарынын ардагерлери Борбордук эс алуу паркына ишембиликке чыгышып, жаш көчөттөрдү олтургузушту. Мындан сырткары айлана тегеректи таштандыдан арылтып, коомчулукту Жашыл Мурас өнөктүгүн колдоого чакырышты. Жерге чогулуп тазалоо жана көрктөндүрүү иштери менен алектенип жаткандар Талас шаардык ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү. Алар Таза шаар жана Жашыл Талас үчүн ишембиликке чыгышкан. Алгач Талас шаардык ардагерлер кеңешинин кеңсесинин тегерек четин тазалоо менен башталды. Ардагерлер алма бак, арча жана гүлдөрдүн түрлөрүн отургузушту. Ардагерлер кеңешинин мынагу конторубуз болот. Ушул жерде ыраатка келтирип, үлгүлүү жерде болсун деген үмүт менен тазалап ыраатка келтирип атабыз. Эми келечекте ушул жер бир гүлдөгөн жакшы жер болсун деген үмүтүбүз бар. Бизден кийинки ардагерлерге жакшы жер калтырып кетели деген ниет менен бүгүн ишембилик кылып иштеп атабыз. Эргеме ар кандай көчөттөр, алма, алмурут, ар кандай карагайлардын, розалардын көчөттөрүн отургуздук. Эми суу азырынча суу келек, колонкадан ташып сугарып атабыз. Өнгөнчө суу келип калса, суу кенен болот. Андан соң ишембилик Талас шаарынын борборундагы сейил бакта уланды. Анда атамекендик согушта курман болгондордун эстелигинин тегерек чети иретке келтирилди. Бул парк Талас шаарынын тургундары жана коноктору эс ала турган жалгыз сейил бак болгондуктан жашылдандыруу башкы максат. Ишембиликке чыккан ардагерлер эстеликтин айланасына бак дарактарды отургузушту. Аксакалдар кеңеши өзүбүз бардыгыбыз отуруп кеңешип, ушу бул быйыл 9 майда 77 жыл болот да согушка катышкандардын. Ошолордун арбагы ыраазы болсун деп ушу аксакалдар эң биринчи инициатив көтөрүп Талас шаарында ушундай ишембилик өткөзүп атабыз. Сырдап, актап бардыгын. Анан дагы ушу президентибиздин жарлыгы чыккан, ошону колдоп, мынакей ушу жерге көчөт алып келдик, өзүбүздүн отурган зданиябызга да көчөт алып келдик деп атабыз. Биздин каалоо эмне, ушу жаштар айланайындар жакшы болсо экен, ушулар кичине бизди жолдоп, аксакалдарды жолдоп, мынакей бул аксакалдар 77 жыл болду булардын кеткенине. Булар калбай деле калды. Ушулардын арбагы ыраазы болсун. Талас шаардык ардагерлер кеңешинин 227 мүчөсү бар. Алардын басымдуу бөлүгү 70-80 таяп калгандар. Ошентсе да жаштарга үлгү көрсөтүшүп, ошондой эле президент Садыр Жапаровдун Жашыл Мурас өнөктүгүн колдоо максатында көчөттөрдү отургузушту. Бул жерде ишембилик күнүнө чыгып, биздин ардагерлер уюмунун кишилери 70-80 кишилер, калгандары дагы ар жакта тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Биз мына согушта курман болгон биздин ата бабалардын эстелигин ар дайым тазалап, ар дайым ошол жерде неметип турабыз. Бул Талас шаарында жалгыз эле парк. Биздин уюмда жалгыз эле уюм, ардагерлер уюму. Биздин неметибиз эми ошо паркты тазалап, мынакей көрүп атырсыңар, баардыгы кары жаш болуп, эмгектенип, ар кандай тал терек неме жыл сайын тигип тазалап турабыз. Ушул кийинки муундарга өрнөк болсун. Бер жалгыз парк болгондон кийин постоянно берде балдар ойнойт. Эң сонун парк болуп келе атат. Эми бул жерге отургузулган бак-дарактар ар дайым көзөмөлдө болот. Убактысы менен суугарып турабыз дешет ардагерлер. Ошондой эле парктын эс алуучулары жаңы олтургузулган көчөттөргө аяр мамиле жасашса дешет. Гулира Нурболотова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Долоно айыл аймагынын Акжар айылында дыйкандардын 150 гектар айдоо аянты бар. Соңку жылдары айдоо аянттарына суга суу берүүчү арыктын лотоктору эскирип, суу толугу менен келбей калган. Буга байланыштуу Долоно айыл аймагындагы Ноо арыгы ремонтко муктаж. Темага кенен кабарчыбыз токтолот.
Бул Талас районунун Долоно айыл аймагына караштуу Но арыгы. Союз мезгилинде курулган бул арык капиталдык ремонтко муктаж. Себеби Но арыгынын жалпы узундугу 7 километр болсо, анын 3 километрден ашык жеринин лотоктору эскирип, суу коромжуга учурап, дыйкандарга толук жетпей келет. Бул проблема иди. Башынан баштап келгенден бул жерге 150 гектар суу ичет бул жерден. Бул союздун салынган арык жылда эле айыл өкмөттүн жардамы менен, элдин жардамы менен бир кичекей жерлери оңдолуп келген. Бирок жетпейт эче бул. Азыр могу лотоктор нажаны баргандан аскы бар, асканы өтүш керек, бул 150 гектар суу ичет. Башынан баштап бул жердеги кордой жерлерин баарын оңдоп, түстөп, цементтеп же бетондоп ушундай сууну өзүнүн башына келген көлөм менен этегине чыгарыш керек да максатыбыз. Биздин айыл өкмөттүн өзүнүн бюджети буга чамасы жетпейт, ошол себептен аким көрүп атат, азыр көрүп чыгып, азыр этегине чыкканда болжол менен өзүнүн тапшырмасын берип атпайбы фондко. Анан кийин ООСко да тапшырмасын берди. Но арыгы аркылуу Акжар айылындагы 150 гектар айдоо аянты сугарылат. Но арыктан мура болуп иштейбиз. Канча жылдан бери ушу көйгөйлүү маселелер бар. Ушу кол менен эл казат. Илгертен ушу кол менен казып, өзүбүз элдик салым кылып, ушу айыл өкмөттүн жардамы менен ушу жылда ремонт кылып, суу алып өтүп атабыз. Суубуздун баары эле потеря болуп ушу жолдо калат. Аскардын жардыры өткөн экен мурда. Союз малынын илгери бияк менен өткөн эски арык. Кийин Союз малына аскан жардыры ушул жерден. Анан баягы арык дагы түз эмес ушу. Уруен болбогон себептен ушу көлкүп суулардын баары потеря болуп ушу жолдо калат. Көп жылдардан бери чечилбей келген арыктын абалынан кабар алган Талас районунун акими Нургазы Нармырзаев бул көйгөйдү чечүү зарылчылыгын белгилеп, ремонтко кетүүчү каражатты аныктоо тапшырмасын берди. Долоно айыл аймагында дагы Но каналын, Но арык каналын ушул жеринде аска таштардын арасынан арылып өткөн жерлери кыйынчылык туудурган участоктор бар экен. Бул участокторго дагы азыр тиешелүү адистер барып жеринен барып көрүшөт. Мен өзүм да барып көрүп келдим бүгүн. Барып көрүшүп, адистер барып, анан кийин эмесин сметасын чыгарып берсе, анан ошого жараша дагы биз акча каражатын бөлүп берген маселесин карайлы. Карап чечип беребиз бул маселени дагы. Негизинен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетүүчү нерсе, могу чоң каналдарды, арыктарды биз ушул райондук өнүктүрүү фондунан каражатынан каржылайбыз. Но арыгына лотокторду алмаштыруу, айрым жерлерине бетондоо иштери талап кылынат. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас району. 1 апрелден баштап жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу максатында 18 жаштан жогорку курактагы эркектер арасында жооптуу бол акциясы өтүүдө. Негизги максаты мырзалардын ден соолугун текшерүү болуп саналат. Андыктан өлкө аймагындагы саламаттыкты сактоо мекемелеринде эркектер акысыз текшерүүдөн өтүшсө болот. Сөз кабарчыбызда. Сиздики весиңиз, рост, жаш, давлениеңиз норма экен. Акыркы жылдары калк арасында өнөкөт ооруларды күч алгандыгы байкалууда. Ал эми ден соолугуна кам көргөн ар бир жаран бир жылда бир жолу медициналык кароодон өтүшү керек. Тилекке каршы эркектер арасында жугуштуу эмес оорулар басымдуу болгондуктан көпчүлүк өз учурунда дарыгерлерге кайрылышпайт. Андыктан экинчи жолу өлкө аймагында жооптуу бол акциясынын алкагында 18 жаштан жогорку курактагы мырзаларды дарыгерлер текшерүүдөн өткөрүүдө. Давлениени текшерип берди. Везимди текшерди, боюмду текшерип берип атат. Үйдөн саман өзүмчө эле кыла берем. Түрнүгөнү ажмай аргын болуп атат. Өзүмчө эле. Өзүмдүн медициналык чыгап, анча жумушка кылып, денени ошойт. Маалымат катары айта кетсек, жооптуу бол акциясы 2019 жылы башталган. Пандемия учурунда бул акция өз ишин убактылуу токтоткон. Эми кайрадан 1 апрелден тарта өлкө аймагында уланууда. Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунун 1-кабатында атайын дарыгерлер акциянын катышуучуларынын ден соолугун текшерип, акысыз кеңеш беришүүдө. Эмне үчүн эркектер арасында өткөрүп жатабыз? Анткени негизи статистика көрсөткөндө эркектер саламаттык сактоо уюмдарына өтө аз келишет да.
урматтуу Талас элинин эркек жарандары, ушул акция бүгүнкү күндө Талас облусунун баардык саламаттык сактоо мекемелеринде баштапкы медициналык жардам көрсөтүүчү мекемелерде өткөрүлүп жатат. Бекер консультация ала алат. Бул жерде атайын методикалык колдонмолор бар. Ушул жугуштуу эмес ооруларды мониторировать эте турган методикалык колдонмолор менен медициналык айымдар пайдаланып, ошол жарандардын келген эркектердин келечектеги 10 жыл ичинде канчалык деңгээлде ушул ооруга чалдыгуусуна коркунуч бар. Ошону далилдеп беришет жана ошону алдын алуу максатында консультациялар беришет. Дарыгерлерге көрүнүүнү каалаган жарандардын саны арбын, айрыкча жаш өткөн сайын өнөкөт оорулар күч аларын мында келгендер өздөрү да белгилешет. Жаш өткөндөн кийин оору кошо келет экен. Ооруп турат экен адам баласы. Анан ошону бу оорунун диагнозторун айтсак, жаш өткөндөн муун ооруйт экен, муун оорулары. Анан кийин азыр эми элде грыжа деген көбөйүп кетти, бел омурткалардан грыжа. Ошо грыжалар айыкпай жатат да, айыкпаган оорулар болуп атат да. Муун ооруларын дагы айыктырышка мүмкүн эмес экен да. Медицинский бир мероприятие болуп аткандан кийин баргыла дегенден келдик, анан көрүнгүлө, анан ушу күтүп отурабыз, кезек күтүп отурабыз. Жооптуу бол акциясы башталгандан бери ушул күнгө чейин Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборуна 800дөй мырзалар ден соолугун текшертип, дарыгерлерден кеңеш алышкан. Бул акция 30 апрелге чейин улантылат. Бигай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас шаары. Учурунда Каракол колхозунун башкармасы болуп элине эмгеги сиңген Рыспек Айдаралиев аймактын өнүгүүсүнө зор салым кошуп, элдин бакубат жашоосу үчүн жан өрөгөн жетекчи болгон. Ошол учурдагы Каракол колхозу азыр Рыспек Айдаралиевдин ысымын алып жүрөт. Элеттеги элдин камын ойлогон өмүрү өрнөк инсан. Рыспек Айдаралиев тирүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. Өзү жок болсо да аркасында кылган эмгектери айыл тургундарынын эсинде. Рыспек Айдаралиев 1959 жылы Каракол колхозуна башкарма болуп дайындалган күндөн баштап чарбалык ишти уюштурууда тажрыйбалуу жетекчи экендигин көрсөткөн. Ал колхоздун экономикалык, социалдык, маданий абалын көтөрүүдө билгичтик менен иш жүргүзүп, чарбаларды бириктирүү планын ишке ашырган. Ошону менен бирге колхозчулардын жашоо деңгээлин жогорулатуу боюнча тыным албай түйшүк тартып, зор эмгектерди жасаган. Рыспек Айдаралиев биздин Каракол колхозуна ошо 58-жылы башкарма болуп дайындалып келген. Анан келгенде ошол аксакал өзүнүн ишкерлиги менен ушу биздин колхозубузду уюштуруу үчүн бээр өзүнчө бир бөлөк 5 майда чарба болуп турган мурун. Кайта баардыгын ошол бир жерге ошол эмеге маданиятын көтөрүү үчүн бир жерге баарын көчөлөштүрүп, ошентип шөргө элди ошол жылдарда отургузган. Адамгерчилиги болсо өтө ишкер, уюштургуч, тырышчаак, эмгекчил, ак эмгеги менен ушундай күнү түнү тынбай иштеген адам болгон да. Аймактын өнүгүүсүнө ополтоодо эмгек жасаган Рыспек Айдаралиев тирүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. Эли жери үчүн жасаган эмгектери азыркы күнгө чейин унутулбай келет. Бул жолу Рыспек Айдаралиевдин 100 жылдыгына арналган ак эмгек адал мээнет унутулбайт аталышындагы иш-чара өзү демилгелеп курдурган Каракол маданият үйүндө өткөрүлдү. Анда мектеп окуучулары менен китепканачылар Рыспек Айдаралиевдин ошол учурда жасаган эмгегин эл алдына сахналаштырып көрсөтүп беришти. Бүгүнкү иш-чарабыз бул Айдаралиев Рыспек атабыздын 100 жылдык мааракесине арналган ак эмгек адал мээнет унутулбайт аттуу адабий музыкалык чыгарма болуп өттү. Бул негизги иш-чарабыздын максаты ушул атабыздын жасап өткөн иштери, кылган эмгектерин даңазалоо максатында жана элибиздин жүрөгүндө сакталып калыш керек деген максатта өттүк. Бүгүнкү иш-чарага биз өзүбүздүн окурмандарыбыз, бул Рыспек Айдаралиев атындагы орто мектептин окуучуларын ушул жерге атабыздын кылган эмгектерин эсинде, жүрөгүндө сакталсын деп сахналаштырып өткөрдүк. Рыспек Айдаралиев атабыздын биз мындан ары дагы эл ичинде кылган иштерин даңазалоо максатында бул бүгүнкү болуп жаткан иш-чарабыз тушоо кези биринчи иш-чарабыз болду. Бирок биз жылдын аягына чейин да көптөгөн иш-чараларды өтөбүз деп атабыз. Эскерүү иш-чарасына айыл тургундары катышып, Рыспек Айдаралиевдин жасаган эмгектерин эскеришти. Ал эми мектеп окуучулары тарабынан тартууланган программа Рыспек Айдаралиевдин зор эмгегин дагы бир ирет эске салды. Атам Рыспек өзү мындай ак көңүл, ачык киши болгон.
дайым бир нерсени кылаардын алдын ала сезип ошол нерсеге карата көп мамилелер жасачу. Анан бүгүн ошол атамдын 100 жылдыгын эскерип, мына биздин китепкананын Кызыл үйдүн кыздарына чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Ушу чоң жакшы нерсе уюштуруптур. Мында Кудай кааласа, мына биздин мектептин дагы мына окуучулары, мына окуучу балдар жакшы сценарий түшүп, жакшы просто баягы илгерки биздин бала кездеги нерселердин баарын көзгө элестетип, көп нерселерди эмет, даже адам толкунданып. Рыспек Айдаралиевдин аймактын өнүгүүсү үчүн жасаган үзүрлүү эмгегин эске алып, Ленин, Октябрь революциясы, Эмгек Кызыл Туу ордендери, ошондой эле Кыргыз СССРинин даңк медаль менен сыйланган, өмүрү өрнөк болгон инсандын эмгеги элдин эсинде сакталаарын иш-чаранын катышуучулары белгилешти. Гулира Нурболотова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району. Сиздер облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыдагы иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Саламатта болуңуздар.